Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Математика сабагына кош келиңиздер. Биздин бүгүнкү сабак 5 этаптан турат. Уюштуруу иштери, жаңы тема, максат коюу, интерактивдүү тапшырмалар, бышыктоо жана үйгө тапшырма. Келгиле балдар, сабагыбызды баштаардан мурун биз өзүбүзгө алтын эреже кабыл алалы. Сабакты кунт коюп карайбыз. Сабак учурунда кол көтөрүп жооп беребиз. Сабак учурунда ашыкча сөз сүйлөбөйбүз. Сабакка активдүү катышабыз. Жана мугалим эжейдин сөзүн бөлбөйбүз. Азаматсыңар балдар. Кана балдар келгиле. Сабагыбызды биз жагымдуу маанайда баштап алалы. Азыр силер бул жакка чыккан сүрөттөрдү карап туурайсыңар. Азаматсыңар балдар, силер абдан өжөр таланттуу турбайсыңарбы? Демек балдар, биз бүгүн сабагыбыздын аягына чейин ушундай жагымдуу маанайда отурабылы. Кана балдар, келгилеми ойлонуп көргүлөчү. Бир тоок 5 килограмм. Эгер тоок бир буту менен турса, канча килограмм болот? Жакшылап ойлонуп, аракет кылып көрөбүз. Туура балдар. Тоок бир буту менен же 2 буту менен турса деле кайра эле 5 килограмм болот. Азаматсыңар балдар. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен тааныштыра кетейин. Бүгүн сабагыбыздын темасы салмакты ченөө, грамм деп аталат. Сабагыбыздын максаты менен тааныштыра кетейин. Салмакты ченөө, грамм тууралуу маалымат аласыңар. Берилген тапшырмаларды аткарасыңар. Өз алдынча ооз-2 эсептөөгө калыптанасыңар. Балдар, сүрөттү карагылачы. Эмнелерди көрүп жатасыңар? Булар эмнелер? Туура балдар. Чай жана туз. Силер айтып көргүлөчү. Күндө үйдө колдонуп көрүп жүргөн шекер, ун, булардын салмактары эмне менен туюнтулат деп ойлойсуңар? Аларды базардан, дүкөндөн сатып алганда сатуучу эмнеге тартып берет? Ооба балдар, аларды таразага тартып, грамм, килограмм менен берет. Демек балдар, бул жерде чай жана туз грамм жана килограмм менен берилген. Демек, бир пачка чайдын салмагы 250 грамм. Ал эми 1 килограмм туз. Демек балдар, бир пачка чай оорбу же 1 килограмм тузбу? Ооба, бир пачка чай 1 килограмм туздан жеңил. Ал грамм менен ченелген. Грамм килограммдан кичине болгон салмактын чейин бирдиги. Демек балдар, 1 килограмм туз 1 пачка чайдан оор турат. 1 грамм 1 килограммдан 1000 эсе жеңил. Тескерисинче, 1 килограмм 1 граммдан 1000 эсе оор. Грамм килограммдан кичине болгон салмактын чейин бирдиги. 1 граммды 1
G деп белгилейбиз. 1 килограммда 1000 грамм бар. Демек балдар, көрдүңөрбү жогору сүрөттө көргөндөгүдөй, бир пачка туз эмне үчүн оор экенин? Себеби чай 250 грамм болчу, ал эми туз 1000 грамм болду. Эмне үчүн туз оор экенин билдиңерби балдар? Салмакты өлчөөнүн чейин бирдиктери менен тааныштыра кетейин. 1 тоннада 1000 килограмм, 1 центнерде 100 килограмм, 1 килограммда 1000 грамм, 1 грамм 1000 миллиграммды түзөт. Балдар, 841 маселени карайлы. 5 пачка чай салынган кутунун салмагы 1 килограмм болгон. Ар бир пачка чайдын салмагы канча? Кана балдар, кантип табабыз? 1 килограммды граммга айландырабыз дагы 5 пачкага бөлөбүз. Ошондо 1 пачка чайдын салмагын табабыз. Кана балдар, жакшылап ойлонуп көргүлөчү. Туура балдар. Демек, 1 килограммды 5 пачкага бөлүп салганда, ар бир чай 200 граммдан болот экен. Дарыканада 1 килограмм дары чөптү тең 2-ге бөлүп пакеттерге салышты. Ар бир пакеттин салмагын аныкта. Балдар, мен силерге эскертип коеюн, 1 килограммда 1000 грамм бар. Эми элестетебиз, 1 килограмм дары чөптү 2 пакетке бөлүп салганда канчадан грамм тиет? Азаматсыңар балдар. Демек, 1 килограммды 2-ге бөлгөндө 2 пакетке 500 граммдан дары чөп салынган экен. Номер 842 мисал. Балдар, карайсыз, бул жакта азыр биз ооз экиштейбиз. 4 килограмм, 3 килограмм 500 грамм жана 8 килограммды граммга майдалайбыз. Мисалы, 2 килограммды майдалаганда 2000 грамм болот. Ал эми 7 килограмм 300 граммды майдалаганда 7300 грамм болот экен. Кана балдар, жакшылап ойлонуп, жообун беребиз. Азаматсыңар балдар. Демек, 4 килограммда 4000 грамм, 3 килограмм 500 граммда 3500 грамм, 8 килограммда 8000 грамм бар экен. Азаматсыңар балдар. Баарыңар жакшы аткарып иштеп жатасыңар. Номер 843. Балдар, буларды эмне кылат экенбиз? Туура, салыштырабыз. Чоң, кичине, барабар белгилерин коймокчубуз. 4 килограмм менен 4000 граммды салыштырабыз. 3 килограмм 200 грамм жана 3500 грамм. 600 грамм жана 1 килограмм. 2500 грамм 3 килограмм. Жакшылап ойлонобуз балдар. Азаматсыңар балдар. 4 килограмм 4000 грамм менен барабар. 3 килограмм 200 грамм 3500 граммдан кичине. Демек, 3 килограмм 200 грамм 3500 граммдан 300 граммга аздык кылат. 600 грамм 1 килограммдан кичине. Себеби
600 граммга дагы 400 грамм жетишпейт. 2500 грамм 3 килограммдан кичине. Демек, 2500 грамм дагы 500 граммга аздык кылат. Азаматсыңар балдар. Балдар, 844 маселени карайлы. Телефон аппараты 622 сом турат. Ал эми приемник андан 6 эсе кымбат. Бир телефон аппаратын жана бир приемник сатып алуу үчүн канча акча сарпталат? Балдар, карасаңар, телефон бизге белгилүү, ал 622 сом турат экен. Ал эми приемниктин баасы бизге белгисиз. Бирок ал телефондон 6 эсе кымбат турат экен. Ошондо балдар, биз эмнени табабыз? Туура балдар, приемниктин баасын жана телефону экөөнө жалпы канча акча коротулганын табышыбыз керек. Аны кантип табабыз балдар? Жакшылап ойлонобуз. Туура айтасыңар балдар. Демек, 622-ни 6-га көбөйтөбүз дагы. Ага телефондун баасын кошсок, телефон менен приемниктин жалпы акчасы келип чыгат. Демек, телефон менен приемник экөө биригип 4354 сом турат экен. Азаматсыңар балдар. Мыкты иштедиңер. Келгиле балдар, чарчап кеттиңерби? Анда бардыгыбыз ордубуздан турабыз дагы, көңүлдүү эс алуу жасап алалы. Если весело живется, делай хлоп. Если весело живется, делай хлоп. Если весело живется, мы друг другу улыбнемся. Если весело живется, делай хлоп. Если весело живется, пой ура. Если весело живется, пой ура. Если весело живется, мы друг другу улыбнемся. Если весело живется, пой ура. Если весело живется, делай топ. Если весело живется, делай топ. Если весело живется, мы друг другу улыбнемся. Если весело живется, делай топ. Если весело живется, делай хлоп. Если весело живется, пой ура. Если весело живется, мы друг другу улыбнемся. Если весело живется, делай хлоп. Если весело живется, мы друг другу улыбнемся. Если весело живется, пой ура. Азаматсыңар балдар. Эс алып калдыңарбы? Чарчаганыңар жазылдыбы? Келгиле анда кийинки тапшырмаларга өтөлү. Номер 845. Балдар, буларды да эмне кылат экенбиз? Салыштырабыз, Чоң, кичине, барабар белгилерин коет экенбиз.
бизге берилиптир 3 сантиметр 3000 метр, 10 метр жана 1 дециметр 5 метр, 1 километр 800 метр жана 1700 метр, 50 миллиметр жана 5 сантиметр. Ойлонуп жакшы чыгарабыз балдар. Балдар, туура жообун көрүп алалы. Демек, 3 сантиметр 3000 метрден кыска. 10 метрден 1 дециметр 5 метр кыска. 1 километр 800 метрден 1700 метр кыска. 50 миллиметр жана 5 сантиметр бири-бирине эмне экен балдар? Барабар. Азаматсыңар балдар. Барыңар, жакшы иштеп жатасыңар. Номер 846 балдар. Бизге берилиптир периметри 20 сантиметр болгон квадраттын аянтын тап дейт. Балдар, жакшылап ойлонобуз. Периметри 20 сантиметр болгон квадраттын аянтын табабыз. Келгиле балдар, анда туура жообун карайлы. Аянтты эмне менен жазабыз? С туура балдар. Демек, квадраттын аянтын табуу үчүн узунун туурасына көбөйтүп коюу жетиштүү. Анда жагынын узундугун табыш керек. Квадраттын канча жагы бар? Туура балдар, 4 жагы. Демек, периметри 20 сантиметр болгондон кийин аны 4кө бөлөбүз. Жактары белгилүү болду балдар, Демек, жактары 5 сантиметр. 5 сантиметрди 5 сантиметрге көбөйтсөк, 25 сантиметр квадрат келип чыгат. Демек, балдар, периметрдин аянты 25 сантиметр квадратка барабар экен. Балдар, мен силерге кызыктуу маалымат айткым келип жатат. Баарыңарга кызыкпы? Эмне жөнүндө айтып берем деп ойлойсуңар? Анда кун коюп, көңүл буруп карайбыз. Каба улуу Кожомкулду мурун уктуңар беле? Аны тааныйсыңарбы? Каба улуу Кожомкул кыргыз элине атагы чыккан балбай. Күчкө толуп турган убагында салмагы 400 килограмм чамалуу өгүздү жаракадан сууруп чыккан. Элге Кожомкулдун ташы деген ат менен белгилүү болгон таштын салмагы 635 килограмм. Аны Суу-Самыр өрөөнүндөгү Арамза төрүнөн 100 метрдей аралыкка көтөрүп барып, жерге күч менен уруп киргизген. Азаматсыңар балдар. Демек, Кожомкул балбан тууралуу мурун билбесеңер, билип алдыңар деп ойлойм. Силерге кызыктуу болдубу бул? Жактыбыз? Азаматсыңар балдар. Кана балдар. Бүгүнкү сабакта биз салмакты ченөөнүн чейин бирдиктери, анын ичинде грамм тууралуу маалымат алдыңарбы? Килограммды граммга айлантууну үйрөндүңөрбү? Бүгүнкү сабагыбыз максатына жеттиби? Бүгүнкү сабакта эмнелерди кылдык балдар? Келгиле балдар, үйгө тапшырма алалы. 847 жана 848 мисал маселе. 847 мисалды граммга, метрга жана дециметрга майдалап келебиз. Ал эми 848 маселени болсо
чыгарып келебиз. Балдар, бүгүнкү сабак кызыктуу болду деп ойлойм силерге. Анда саламатта тургула балдар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.